Салам достор. Айтылгандай эле бүгүн түз эфирде жаштар иштери боюнча жана спорт дене тарбия агенттигинин өкүлү менен Мирлан мырза менен биргеликте түз эфирге чыгабыз. Таасирлик долбоору айылдагы жаштарга түзүлгөн мына ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып бермекчибиз. Жаштар жөнүндө кеп кылабыз. Ошол себептерден бүгүнкү эфирге мен ойлойм чындыгында айылда жүрүп, айыл жергесинде келечекте бир чоң максатка жетем деген жаштарды үгүттөйбүз деген үмүттөбүз. Ошол себептерден баардыгыңыздарды түз эфирге кошулуңуздар деп чакырып өтмөкчүмүн. Азыр бир аздан соң Мирлан мырза Парханов мына ушул эфирибизди биргеликте кошулмакчы. Ошол себептерден суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Азыр таасирлик долбоору ушул мен айылымды сүйөм деген челленджди баштады. Сиз айылыңыз жөнүндө маалымат бериңиз, айылыңыз жөнүндө видео тартыңыз. Бунун баардыгы сиздин колуңузда. Жеңүүчүлөрүбүзгө албетте бизден белектер дагы бар. Ошол белектерди дагы сиздерге айта кетпесек болбос. Ал белектер болсо сиздерге керектүү. Азыркы түз эфирде биз Мирлан мырзаны күтүп атабыз. Мирлан мырза түз эфирге чыкса эле, буйруса түз эфирибизде улантмакчыбыз. Азыркы учурдагы дене тарбия, спорт жана жаштар агенттигинин иштери жөнүндө, айылдагы жаштарга кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип жатат, ошол жөнүндө түз эфирден биргеликте кеп кылмакчыбыз. Мирлан мырза эмнегедир түз эфирге кире элек, кирсе эле сөзсүз эфирге кошобуз дагы. Анан суроолорубузду эфирден бергенге аракет жасайбыз. Ааламга жол айылдан башталат деп бекеринен айтылган эмес. Ошол себептерден бул таасирлик долбоорун мага сунуштаганда мен ошол эле учурда макул болдум, ошол эле учурда эле колдогонго өз кандай десем, мүмкүнчүлүгүмдү жумшадым десем дагы болот. Азырынча бизде Мирлан мырза жок, бирок ошентсе дагы таасирлик баракчасын кошуп көрөлү. Маалыматтар болсо биргеликте алалы. Мирлан мырзаны түз эфирден күтүп атабыз. Эфирге чыкса эле сөзсүз улантабыз. Азыр жөнөтсө деле болот. Ооба, долбоор уланууда. Бир айдын алкагында сиздин айылыңыз жөнүндө видео тартыңыз, сүрөт тартыңыз, айылыңыздын кооз жерлерин көрсөтүңүз, биз билбеген жерлерин айтыңыз. Анткени башка мамлекетке биз коноктоп барат экенбиз, бирок өзүбүздүн мамлекетибиз жөнүндө, өзүбүздүн айылдарыбыз жөнүндө такыр маалыматыбыз жок экен. Ошол себептерден азыр Мирлан мырзаны күтүп атабыз. Эфирге болсо чыгып коюңуз, эгер бизди көрүп аткан болсоңуз, запрос жөнөтүп койсоңуз аябай жакшы болот эле. Түз эфирден сизди күтүп атабыз. Чындыгында айылда таланттуу, акылдуу жаштар абдан көп. Жаштарды колдошубуз керек дейт. Ооба, туп-туура. Азыркы айткан сөзүңүздө эч бир мандем жок. Мирлан байке азыр түз эфирге чыгат мен менен чогуу биргеликте. Ошол түз эфирден айылдын жаштарында кандай мүмкүнчүлүктөр болуп атат, аларга кандай шарттар түзүлүп жатат, мына ушул суроолордун баардыгын түз эфирден берсеңиз болот. Мен Мирлан мырзаны күтүп атам азыркы учурда. Эгер бизди түз эфирден көрүп атсаңыз, сураныч кошулуп койсун деп айтмак элек. Эгер таасирликтин группасы дагы көрүп атса, барыңыздар, чалып койсоңуздар жакшы болот эле. Эфир башталды. Мен Мирлан мырзага запрос жөнөтүп атам, азыр эфирде экен. Өзүңүздөр байкап тургандай эле. Саламатсызбы? Саламатсызбы Зада? Жакшы, жакшы. Биз сизди аябай күттүк. Мен бир нече жол запрос жөнөтсөм, билбейм, байланыш жакшы чыкпай атты окшойт.
Жакшы, сизди эфирден көргөнүмө аябай кубанычтамын. Рахмат. Мен дагы. Негизи эле азыркы учурдагы биздин эң чоң маселе бардык жаштарды ойлонткон бул албетте айыл жергесиндеги жаштардын мүмкүнчүлүгү болуп эсептелинет эмеспи? Анан айтсаңыз, спорт агенттиги спорт менен жаштар, мына ушул агенттигинде сиздер кандай иш алып барып жатасыздар? Сиздерге кандай мүмкүнчүлүктөр берилген? Азыр жаштардын баардыгы сурап атат. Кантип Мирлан мырзага суроо берсек болот да? Буюрса бул жактан суроолоруңузду дагы бере берсеңиздер болот. Ага чейин Мирлан мырза өзүңүздү бир сыйра тааныштырып биздин жаштарга, андан агенттиктин баягы алып барып жаткан иштери жөнүндө айта кетсеңиз. Саламатсызбы Айзада, саламатсызбы урматтуу Инстаграмдын көрүүчүлөрү. Эми чынында баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул таасирлик долбооруна да чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, биз маек түзүп алганда бул жакшы иш деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күнү маалымат бул негизги күч. Бүгүн маалымат билген адам көптү билет дейт. Ошондуктан андан тышкары эми баардыгына маалым болгондой, ошол жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги өкмөттүн алдында иш алып барат. Бул негизи биздин агенттик ошол өзүнүн атынан айткандай эки тармактуу жумуш. Бул спорт тармагы боюнча жана ошол жаштар иштери боюнча. Тарыхына кичине кайтсам, мурда баардыгына билгендей жаштар иштери боюнча министрлик болгон. 2010-да түзүлүп, анда ошол жумушун алып барган. 2015-жылдары ошол өкмөттүн өзгөрүүлөрүнүн негизинде жаштар иштери маселеси спорт агенттигине кошулуп, ошондон бери ошол жаштар иштери жана спорт агенттиги жумушун алып барып атат. Эми негизги биздин жумуш ушул жаштардын бүт бүгүнкү көйгөйлөрүнү, жаштардын маселесини мындай Кыргызстандын деңгээлине, өкмөттүн астына алып чыгып, буну чече турган адамдарга мындай адвокация дейт бүгүнкү тилде. Андан тышкары ошол спорт чөйрөсүндө иш алып барганы аракетин көрүп атабыз. Анан бүгүнкү күнү баардыгыбызды бүт дүйнөнү шок кылган ушул коронавирус пандемиясы бүгүнкү күнү илдет аябай мындай оор абалга алып келди десем болот. Биздин бүгүнкү ушул жылкы келечектеги пландарыбыз аябай өзгөртүүгө душар болду. Андан тышкары айтсам, бүгүнкү күнү каражат маселелери дагы аябай татаал негизинде чечилип атат. Ошого байланыштуу бүгүнкү күнү биз көп пландарыбыз өзгөрүүдө, ачык айтканда. Жакшы, негизи эле бирок спорт тармагы биздин желегибизди желбиретип келет. Ар дайым биз спортсмендер менен, биздин спортчуларыбыз менен сыймыктанабыз деп алдын ала аларга дем күч берип, мотивация берип турсак да жакшы иш болчу да. Анан албетте таасирлик долбоору ушул бир айдын алкагында Кыргызстандагы эле канча айылдар жөнүндө маалымат берилди деп чечтик. Мага кайрылганда ушу жаштардын кимди угат, кимге кайрылат деген сыяктуу баягы изилдөөнүн негизинде сиз алып барып бербейсизби дегенде сөзсүз деп кайрылганмын. Анан бүгүнкү эфирибизде мына ушул айыл жергесинде бирок шаарга кол жете албай, шаарга келсе тоон оңкор үрчү бир амбициясы күч жаштар жөнүндө кеп кылабыз. Андан сиздерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Азыркы учурда биздин баягы айыл жергесиндеги жаштар өздөрүн кантип өнүктүрсө болот? Кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн? Ошол жөнүндө сизден маалымат алсак болобу? Рахмат Айзада. Бул жөнүндө бизде деле албетте маалымат бар. Мен мындай санга айтсам, бүгүнкү күнү Кыргызстанда 6,5 миллиондон ашык калк болсо, ошонун ичинен 27% бул жаштар, 14 жаштан 28 жашка чейин. Андын 60%, сиз айтканда, айыл жергесинде жашайт, ошол жерде жумушун алып барат. Ошондуктан биздин негизги саясатыбыз деле ошол айылда жашап аткан жаштарга бир колдон келгенче мүмкүнчүлүктөр түзүп берип, жумуш алып бара турган өзү пландар бар. Бирок бүгүнкү күнү 10дон ашык Кыргызстанда эл аралык долбоорлор менен чогуу жумуш алып барып атабыз. Мен убакыт болсо бир кыскача ар бири боюнча бир маалымат берип кетсем. Аябай сонун болмок. Негизи бул биринчи долбоор ошо таасирликти баштап берип атканда ошо биздин долбоор чогуу Search for Common Ground уюм менен ошол жаштан долбоору ишке ашып атат. Бул деген жаштан долбоору ошол Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы тынчтык куруу фонду бар. Ошол жерге биз чогуу ошол долбоор жазганда биз колдоо көрсөтүп, негизинде ошол жардамын алышы бүгүнкү күнү ошол Кыргызстан боюнча ушул долбоор ишке ашып атат. Бул негизги жаштан долбоору. Айылдагы көп ошол долбоор иштеп аткан жерде мындай таанымал да, жаштан дегенде эле көбү тааныйт. Бул өзүнчө бир 2-3 жылдан бери бренд болуп калган. Эмнеге дегенде бул долбоор айылдагы жаштарга мындай
жаңы жашоо, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген долбоорлордун бири. Бул жерде баягы бизде чынында ушул менен менин жашоом токтоп калды. Башка мындай жол жок окшойт деген жаштардын арасындагы балдарды көрүп, анан алар айылында мындай негатив түзгөн жаштардан болсо, бүгүнкү күнү долбоордон кийин бул жаштар позитивди түзүп, ошол айылында мындай чоң көрсөткүчтөрдү көрсөткөн жаштардын бири болуп атат, долбоордун жыйынтыгындачы. Андан тышкары бүгүнкү күнү бизде проонун менен чогуу ишке ашып атат. Ошол баягы бизге баарыбызга белгилүү болгон экстремизм, радикализм көбөйүп атпайбы? Ошонун негизинде дагы бир долбоор ашып атат. Бул долбоордун негизинде биз 10 локация деп коебуз. Ошол жерде айыл өкмөт шаарларда чоң жаштар борбору курулуп атат. Бул бүгүн баардыгы эл аралык уюмдардын колдоосу негизинде салынып атат. Бул под ключ, мындай айтмакчычы. Бул жерде жаштар борборуна бүт керектүү жабдуулар, компьютерлар менен камсыз болот. Андан тышкары бүгүнкү күнү ушул долбоорлор, жаштар борбору салынып атат. 2-3-өсүнө быйыл уже жакын арада ачылыш керек эле, бирок кайра эле айтсам, могу пандемия негизинде көп иштер токтолуп калды. Бул баягы чек аралаш биздин айылдарда, ошо Чекабат, анан Исфана, Кара Бура, Балыкчы, ушундай баягы Жалал Абадта, Сузак, Базар Коргон айыл өкмөттөрүндө чоң ошол жаштар борбору саралып атат. Андан тышкары бул долбоор негизинде биздин жаштарга ошо ар бир районго 10 миллион сомдон каражат бөлүнгөн. Бул револьверный фонддун негизинде алар бул акчаны өзүнүн долбооруна иштетсе болот. Ал процентсиз грант, аны алда колдонуп, ошол негизги долбоор ошол жерде мындай жумуш түзүп жаштарга, анан ошол мындай долбоорда кызыктуу өзүнүн ошо айылда жашап аткан жергиликтүү мындай өзүнүн тургундарына, ошол туугандарына мындай бардыгына жардам бере турган долбоорлордун бири. Анан үчүнчү бул бүгүнкү күнү эл аралык мындай чоң долбоор бар, жаштарга жана балдарга ыңгайлуу шаар деген. Бул бүгүнкү долбоор 40 мамлекеттен ашык 5000 шаардан мындай жумушун алганда жыйынтыктарын берген. Биз ошону Кыргызстанда былтыры биринчи жолу өкмөттүн токтому менен баштаганбыз. Негизги максат бул өкмөттө белгиленген точки роста деп чоң 20 шаарлар каралганда, ошол жерлерде биз конкурс уюштурганбыз. Кайсы шаар жаштар үчүн ыңгайлуу депчи, балдарга, жаштарга кандай ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр түзүп берген, анан ыңгайлуу мындай жакшы коопсуздук маселелерин чечип берген деген көп критерийлер бар. Ошону биз буюрса бүгүнкү күнү жыйынтыгынан келип атабыз. Эми мындай секрет пока мындай айтмакчы, кимиси месалары. Азыр биздин эксперттер ошол жердеги жаштардан биз мындай анонимный опросторду жүргүзүп атабыз. Кайсымыр чынында 1 жылдын ичинде өзгөрдү, жаштар үчүн чынында ушу мүмкүнчүлүктөр түздүбү деген маселелер көп болуп атат. Анан бул долбоордун негизинде биз жете турган максатыбыз ушул баягы айтып кетпедикпи, айылда жаштар көп депчи. Бул жердеги айылдагы маселени Бишкектен келип, же мындай чоң шаардан келип чечип бербейт. Бул маселени ошол жердеги жергиликтүү бийлик, айылдын кеңешинин депутаттары, айыл өкмөтүнүн башчылары жана ошол эле жаштар, аксакалдар менен болуп аткан көйгөйлөрдү биргеликте чече турган маселе. Бирок бул жерде маселе тажрыйбада, маселе билимде, анан маселе бул маселени ошол проблемаларды кантип чечиш керек. Ушул жерде биздин агенттик ушул маселе боюнча биз ошол айыл өкмөттөргө жана ошол шаарларга жардамыбызды көрсөтүп атабыз. 1 жыл мурун биз айыл өкмөттөрдүн баардыгына жаштар менен жана жаштар уюмдары менен кандай иш алып барыш керек, кандай мониторинг өткөрүш керек, жаштардын кандай көйгөйүн көтөрүш керек, алар менен кантип иш алып барыш керек деген типтүү план бекитип бергенбиз. Ошол боюнча алар жумуш алып барыш керек. Анан бүгүнкү ыңгайлуу шаардын план долбоору негизинде биз бүт ошол 20 шаарда жаштардын консультативдик кеңештери түзүлгөн. Ал жерге бүт активдүү ар тармактуу жаштар кирген. Бул деген нерсе мэрге жылда 2 жолу чогулуп, ошол көйгөйлөрүн көтөрүп, эми негизи жаштар өзү мындай белгилене турган мындай катуу күч да. Ошол күчтү мындай туура чогуу иштеп алып барса, буларда мындай жакшы жыйынтыкка жетет деген мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эми буга окшогон долбоорлор 10дон ашып, негизи бүгүнкү күнү ошол долбоорлордун пайдасы Кыргызстанга 1 миллиарддан сом ашык ошол эл аралык уюмдар аркылуу келди.
булар мамлекеттик органдарга эч кандай тиешеси жок. Биз мындай эл аралык уюмдардын негизинде ишке ашып жаткан долбоорлор турбайбы демек бул? Бул ошол биз менен чогуу биз бул мындай да чынында эми баарыбыз белгилүү болгондой Кыргызстанда биздин каражат менен мындай аябай оор маселелер бар. Ошондуктан биз ошол кичинекей акчаны карап отурбай биз ошол коомдук уюмдар менен эл аралык уюмдар менен биз чогуу ошол гранттарды жазып ошол каражаттарды Кыргызстанга мына инвестиция деп айтылат да, булчу эми мындай айтмакчы. Ошол бул мамлекет тарабынан жаштар үчүн бир нерсе көрүлөбү? Мамлекет тарабынан албетте, албетте. Ошол жөнүндө дагы биздин жаштар кызыгып атат болуш керек, эмнеге депчи, мен деле жашмын, сиз деле жашсыз, ошол себептерден жаштарга мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан жардамдар, мамлекет тарабынан көрсөтүп жаткан мүмкүнчүлүктөр жөнүндө да кеп кыла кетпесизби мүмкүн? Бүгүнкү күнү мен ошол баягы системалык жумуш жөнүндө дагы кеп кылдым. Негизи көп маселелердин баардыгы системанын кээ бирки айылдык өкмөттөрдө, ошол кээ бирки райондордо жоктугунан чыгып атпайбы? Ошол жаштар менен туура жумуш алып баруу маселеси тургандан. Биз ошол системаны айыл өкмөт райондук деңгээлде, губернатордун деңгээлинде түзүп берип, бүгүнкү күнү бүт кагаз түрүнө жибергенбиз. Алар менен постоянно байланыштабыз. Бул биринчи. Экинчиден, 2019 жылы премьер-министрдин колу менен чоң концептуалдык документ кабыл алынган. Бул Кыргызстандагы жаштардын саясаты өнүгүү боюнча ошол 30-жылга чейин бул жерде бүт жаштардын көйгөйү жазылып, ким кайсы деңгээлде бул боюнча жумуш алып барыш керек деген талаптар толугу менен бар. Бул жерде жергиликтүү бийлик мындай эч качан кача албайт да бул милдеттенчи. Бул бир. Экинчиден, бүгүнкү күнү Кыргызстандагы биздин мындай мамлекеттик органдын болгону 10 миллион сом эле каражаты бар. 10 миллион сом. Бул 10 миллион сомду биз бир нече долбоорлорду өткөрөбүз. Андан тышкары мамлекеттик сот заказ дейт. Бул бир мүмкүнчүлүк, ошол жаштар уюмдарга биз мамлекеттен каражат бөлүп беребиз. Алар биз долбоордун темасын айтабыз, алар долбоор жазат. Акыркы 2 жылдан бери биздин приоритеттүү долбоорлордун бири бул бардыгы ошол чек арачы алыскы биздин региондогу биздин ошол айыл өкмөттөр, айылдар болуп атат. Аларга 100 000 сомдон каражат бөлүнүп атат мамлекеттен. Аларга ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, бүгүнкү жашоосу оор абалдагы балдарды ошол биздин жашоого аралаштырып, алардын маселесин чогуу чечкени, бул жерде ошол мамлекеттик соц заказ аркылуу бир уюмга 100 000 сомдон каражат долбоор негизинде бөлүнүп берип атат. Бул биринчиси. Экинчиси, биз 2 жылда бир республикалык жаштар конгрессин өткөрөбүз. Былтыры 2 жыл мурун бул долбоор өткөндө биздин президент Сооронбай Шарипович өзү катышкан. Ар бир делегат катары мамлекеттин ар бир регионунан бир делегат катышып, 150 адам катышкан. Бул деген нерсе, бул алар курултай негизинде деп айтсак болот да, бул ошол республикалык жаштар конгресси деп мыйзамда жазылган. Биз ошону өткөргөндө бул акыркы 10 жылдан бери президенттин деңгээлинде бул биринчи жолу өттү. Ушул деген нерсе бул бүгүнкү күнү жаштар маселеси президент үчүн дагы мындай приоритеттүү багыттардын бири деп өзү дагы айтып, ошол өзүнүн катышуусу менен алар менен сүйлөшүп көп суроолоруна жооп берген. Андан тышкары экинчи багыт менен ушул өкмөттүн өкүлдөрүн, депутаттарды чакырганбыз. Жаштардын суроо талаптарына мындай жакшы жооп берип, алардын маселесин чече турган площадка болду деп эсептейм. Бул ошол мамлекеттин тарабынан түзүлгөн. Бул экинчиден, жыл сайын ошол бизде Көлдө, Чүй областынан Жаш булак форум өтөт. Бул дагы мындай айтмакчы, мындай традиция болуп калды, салт. Жыл сайын бүт Кыргызстан боюнча биз мындай активдүү лидерлерди чогултабыз. Аларга бир жуманын ичинде бүгүнкү күнү мындай приоритеттүү багыттар боюнча окуулар өтөт. Анан Кыргызстан боюнча баягы лидерлерди бири-бири менен тааныштырып, аларга дагы мындай жакшы мүмкүнчүлүктөр бири-бири менен таанышып, келечектеги могу баягы жаман мамилелер, регионализм деп маселе көп болуп атпайбы? Ошол боюнча бул дагы бир өзүнчө жакшы бир бүгүнкү күнү мектеп десем болот. Анан үчүнчүдөн сөзүңүзгө аралжы, мисалы азыр негизи эле аламга жол айылдан башталат деп айтабыз го. Анан айылдагы жаштар мындай түңүлүп калбас үчүн, мисалы айылда мүмкүнчүлүк жок, айылда мындай шаардагыдай нерсе жок, эми силерде шаардыктар ушундайсыңар да, силер шаар жасап атасыңар да деген көп сөздөр бар да, мисалычы. Анан мындай целенаправленно ушул айыл жергесиндеги жаштарыбызга биз эмне бере алабыз, эмне сунуштай аласыздар, агенттик мисалычы сиздер тараптан
курултайлар өтүп жатканда, ушундай бир иш чаралар өтүп жатканда сөзсүз айыл жергесинен дагы кошуп аласыздарбы? Албетте Айзада, мен айткандай эле бул жерде бөлүнүп аткан квота биринчиден ошол айылда жүрүп мүмкүнчүлүгүнү пайда кабыл ала турган жаштарга берилет. Андан тышкары мен баягы айтпай кеттим. Эң негизи бүгүнкү күнү эл аралык деңгээлде чалып калыш. Бүгүнкү күнү эл аралык деңгээлде биздин мамилелерибиз аябай чоң деңгээлге жетти. 2019 эле Кыргызстандын региондорунан 500дөн ашык жаштарыбыз чет мамлекетке өзүнүн тажрыйбасыны мындай жогорулатканы, мындай достук мамиле түзгөнү чет мамлекетке чыгып келди биз аркылуу. 500дөн ашык жаштар. Булардын бардыгы баягы мамиле түзүп, ШИКУ, Шанхай кызматташтык уюмдары боюнча, СНГ, СВМда, түрк тил мамлекеттердин арасына. Биз да Кыргызстан ошого баягы бул мындай өзүнүн очереди боюнча өткөрөт да. Биз дагы ошо Кыргызстанда өткөргөндө дагы ар дайым Ошто же Бишкекте же алыскы региондо өткөндө ошол биздин жаштар негизи катыша турган. Бул айылдагы ушул байсы айткандай шаардык бөлүндү деген маселе жок. Сурасаңыздар, Бишкектен такыр эч ким барбай калган азырчы. Бүт катыша тургандын баардыгы региондо азыр. Жакшы. Анан баягы сиздердин ишиңиздерди дагы пропагандалап, ошол нерселерди мисалы таратуу дагы бул чоң күч да. Мисалы биздин жаштарда азыркы учурда бир чоң күч бар. Бул телефон дегенчи, интернет, социалдык тармактар. Мына ошол тармактардан улам биздикилер сиздер тууралуу, сиздердин кылып жаткан иштериңиздер, конкурстар, сынактар, курултай жөнүндө каяктан билсе болот? Анткени жаштардан азыр суроо болот керек. Алар дагы баягы жаштын жалындуу күчү менен катышкысы келет. Алар дагы келечекте саясатчы болуп, ар бир тармактын мыктысы болгусу келет эмеспи? Ошол себептерден кайсыл жактан билсек болот ошол нерселерди? Мындай аябай мындай бүгүнкү күнү мындай жакшы суроолордун бири да. Неге дегенде маалымат жетпей атканына биз толугу менен кошулабыз, бирок биздин мүмкүнчүлүгүбүз, биз эми блогер эмеспиз дегендей, биздин маалыматыбыз бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт, бирок ошол биздин Инстаграмда баракчабыз бар. Бирок Мирлан мырза, блогерлер ар дайым кызматтабыз, эгер жаштарга жеткирүү болсо биз ар дайым кызматтабыз. Чоң рахмат. Анан Facebook баракча. Калган учурда кайда берсеңиздер болот. Рахмат. Facebook баракчабызда биздин Facebook'та биздин баракчабыз бар. Ал жерде кайсы каражат, кайсы иш-чара, кандай конкурс, кандай жыйынтыгы болду, ким ага катышты, бүтү ачык. Биз Кыргызстандагы бүт мамлекеттик органдардын арасынан изилдөөнүн негизинде 2-орунду алдык. Баягы ачык мамлекеттик органдардын бири болупчу. Биз эч качан маалыматыбызды бекитип же эч кандай тоскоолду көрсөткөн эмеспиз. Ар бир кайрылган адам толугу менен маалыматын ала алат. Анан биз баягы иш-чараларды өткөрүп атканда дагы ушул прямой эфирлерди өткөргөнү мындай жакшы бир тажрыйба алып алдык. Коллегия өтөбү же иш-чарабыз өтөбү, ошонун негизинде жаштар чынында баардык ыктыяр болуп, каалагандай кайрылып атат, биз аларга маалыматын берип атабыз. Мисалы айылдын жаштарына сиз өзүңүз жеке спорт жана жаштар агенттигинен эмес, өзүңүз жеке Мирлан мырза катары эмне сунуштайт элеңиз? Өнүгүү тармагында кандай багыттарды сунуштайт элеңиз? Сиздин мүмкүн практикаңызда болгондур. Азыр баягы тажрыйбадан биздин жаштар көп сабак алат эмеспи? Мүмкүн кимдир бирөөгө мотивация берет дерсиз? Эми негизи жаштар баягы ар бир шамалды менин оюмча карап туруш керек да, кайсы багыт менен шамал учуп атат, мындай айтмакчычы. Бул деген нерсе чутки болуш керек. Ар дайым маалыматтан калып калбайын деп аракет кылат да ар биричи. Чынында бүгүн колубузда телефон, интернет. Мен практически Кыргызстандын көп регион айылдарларын кыдыргам ошо 3 жылдан бери. Чынында интернет көп региондо башка мамлекетке караганда бизде чынында жакшы эле жеткирилген. Даже мына 4G интернет телефондор менен пайдаланганда проблемасы жок. Ошого телефондо эми соц тармак чынында керектүү, бирок ал жакка көп убакыт кетирбей, өзүнүн жеке билимине. Чынында мүмкүн 90-жылдары баягындай орусча айтканда век троечников деп койгон, баягы
троечниктер Да, точно. чынында көп ийгиликтерге жетти депчи. Бирок бул доор дагы өзүнүн мындай менин оюмча жыйынтыгына баратат да. Бүгүнкү күнү Ооба. билимдүү, илимдүү системаны түшүнгөн адамдар бийикке Ооба, жетет, туура. ийгиликке жетет. Ошондуктан билим эч качан кеч болбойт. Баягындай кылымда жаша, кылымда оку дегендей, орусчага отургондо. Ооба. Бүгүнкү күнү эми негизи ушул окуу маселеси, билим маселеси. Китеп окуу, анан баягы бүгүнкү эми баягы эң керектүү сфералардын бири IT технология аябай күчкө кирип атат. Биз ойлоп атабыз ошол Борбордук Азияда биз мындай IT хаб болуп калсак, мындай биздин жаштардын көбү мен билемин чет мамлекеттерде жашап, айтишник болуп көп каражат алгандар бар. Бишкекте туруп эл аралык чоң компанияларды сервис обслуживанияларын өткөрүп берет. Чоң каражаттар табат. Андай мисалдар да көп. Алар тынч өзүнүн билиминин негизинде өзүнүн акчасын табат. Жардам бергенде жардам берет. Көкүрөгүн уруп эле мага качан бирөө кылып берет экен дегенди бул Мамлекет өзгөчө туура эмес. мамлекет качан болуп берет экен дегенде. Бул чынында туура эмес позиция. Ооба. Дүйнө боюнча биз эл аралык көп тажрыйба алмашуу иштер, иш-чаралар өткөрөбүз. 100% жаштар үчүн бүт нерсени чечип бер деген мамлекет жок. Чынында Ооба. мамлекет бир нече условияларды түзүп бериш керек, бирок жаштардын баардыгы өзүнүн аракети менен, өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн тамдаган жолу менен ошол нерсеге барса, жыйынтыктары болот. Негизги эмгектин артында жыйынтык. Анан кроватьта жатып алып, телефон Алма отуруп алып, бошолотуп иштеппи? качан маселем чечилет экен деп турса, чынында бул жыйынтыгына келбейт да. Ооба, Мирлан мырза, сөзүңүздө бир дагы мандем жок, аябай туп-туура, учурунда айттыңыз десем да болот. Анткени мен өзү негизи Айылда төрөлүп өскөнмүн. Айылда 11 жыл окуганмын. Жогорку окуу жайга тапшырам деп эле мына ушул өзүмдүн ичимдеги чоң амбиция менен ушул ийгиликтерге жеттим десем дагы болот да, кичине болсо дагычы. Ошол себептерден сиз айткандай троечниктердин заманы бүткөн. Азыркы учурда тил билген, илим билген, баягы илимдүү, билимдүү инсандардын заманы келди да. Ошол себептерден жаштарга азыркы учурда көбүрөөк окуп, баягы мээси ачык учурунда, жаш кезинде баягы маалыматты туура кабыл алып жаткан учурунда сөзсүз маалыматтын баардыгын топтоп алсын деп жакшы айтмакпыз. Анан айтпадыңызбы, окуган, илимдүү, билимдүү, китептин бетин ачкан жаштар керек депчи. Анан ошондой учурда биз баягы балык башынан деп коет го. Сиз өзүңүз бир мотивация алган, өзүңүзгө таасир эткен кайсыл китептерди сунуштайт элесиз? 3 китепти жаштарга мүмкүн көрүп жатса арасынан. Мирлан мырза ушуну айтты эле деп сөзсүз эртең барып сатып алып, окуп, мээсине бир маалымат кирсе дагы сизге чоң бир сооп болот го. Чында мен биринчи айта турганым, бул жерде китептер жөнүндө сөз болсочу, биздин Залкар Чыңгыз Айтматовдун китептерин, чыгармаларын бул бир китеп деп эсептейм. Бул мектептин программасында да бар. Биздин жаштар албетте ошол Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуп чыгыш керек. Мен өзүм чет мамлекетте окуганда, Москвада, Чыңгыз Айтматовду баардыгы тааныйт. Анын баардыгын китептерин, чыгармаларын билет. Анан кыргыз болуп туруп өзүбүз билбесек, бизге уят. Ошондуктан албетте Чыңгыз Айтматовдун бүт чыгармаларын окуп чыгыш керек. Бул бир китеп деп мен айтам. Экинчи китеп бул ар бир адамга эң Кытайдагы бай адамдардын бири Джек Ма, баардыгы билет буну. Бул Али Баба. Мен ошол кишинин китебин окуп, аябай анын эмгекчилигине, анан өзүнүн максатына, өзүнүн ушуга жетем деген ниети менен кылып, эмгеги менен жеткенин тарыхы менен жазылган китеби бар, Али Баба деген. Ошону окуп чыкса, биздин бизнесмендер, ушу бир нерсеге аттанган адамдар дагы жыйынтык болот экен деген мындай жакшы бир эме өзүнүн үчүн опталабы деген ойдомун. Ошол китепчи мен деле аябай окуп, аябай таасирдендим ошол китептен. Анан эми мен мамлекеттик ишкер катары ар кайсы мамлекеттер жакшы бир жыйынтыгга жетип, кайда жерден тажрыйба алат деген мындай китептердин бири мага бул Ли Куан Юнун 3-дүйнө, 1-дүйнөгө деген Сингапур жөнүндөгү алардын тажрыйбасы. 40 жыл мурун алар кедей мамлекеттердин бири болчу, бүгүнкү күнү эң бай мамлекеттердин кандай үмүткөр. Ооба. Турат. Ал дагы ошол оор, мындай кыйын жолдордон өткөн. Алар биздей эле адамдар, биздей эле эмеси колу бар. Бул жерде биринчиден бул каалоо, экинчиден эмгек,
үчүнчүдөн билим. Ушул нерсеге баардыгыбыз аттансак, мен ойлойм ушул китептер деле ар бир адамга бир жакшы таасир этет. Жакшы, соңку окуган китебиңизчи? Азыркы учурдагы окуп жаткан мүмкүн. Соңку окуган китебиңиз? Бүгүнкү күнү азыркы концепт жаштар иштери боюнча концепция. О, баардык жаштарга сунуштайбыз, Өкмөттүн тапшырмасы менен биз 5 жылдык план даярдап атабыз азыр. Ал ушул жаштар үчүн депчи, Кыргызстан боюнча. Ошолдун үстүндө отурам азыр как раз мына. Ошого мен ойлойм, китептер дагы ошол Али Бабанын жакын эле окуптум, ошого мен эстегеним сразу ошол китеп болду. Жакшы. Негизи эле бул таасирлик долбоорунда мен айылымды сүйөм деп негизи кыргыздар, кыргыз эли баягы тышка чыгып Швецияга, тышка чыгып Дубайга, тышка чыгып башка мамлекетке барып эс алып келгенди билебиз, бирок биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы кереметтүү айылдарыбыздын баягы өзгөчөлүктөрүн көп билбейт экенбиз да. Бул долбоордун мага жаккандыгы, сунуштаганда сөзсүз макул болгондугум да ушунда болду. Анан айыл жаштарында негизи ар дайым баягы өзгөчөлүк бар да. Сөзсүз буну алыш керек, тигини алыш керек, мотивация бар, жакшы жашоого умтулушат. Анан айылда калып калган жаштар бар да, мисалычы, азыркы учурда мисалы интернет жетпеген жерлер бар, биздечи, кол жетпеген жерлер бар. Ошол жерлерге сиздер кандай бир чара көрөсүздөр? Ошол жаштарга кантип колуңуздар жетет дегендей? Бул чынында оор маселелердин бири. Эмнеге дегенде, бул маселе ошол айылдан өзү талап болуш керек. Биз келип сенин кайсы маселеңди чечип беребиз деген мындай туура позиция эмес болгондуктан биз ар бир айыл өкмөттүн мындай талабынын негизинде чечим маселелерин алып берип атпайбызбы? Анан мен бул ушул сөз айтып атсаңыз, мен өзүмдүн жаш кезимде эстеп кеттим. Окуп аткан учурда мени ата энем каникул башталганда чоң атама жиберчи 3 айга. Ошол кезде мен картошканы дагы, ошол бүт айылдагы малды дагы багып, мага ошол 3 айда атам, чоң атам ар дайым эме алчу, малчы алат да. Анан 3 айды ошол жайты, анда каникулга жиберчи да. Мен уулум, неберем келди, мен ошол балага акчасын төлөп берем. Ошол бала анан малды багат деп. Анан мен 3 ай малды бакчым. Тоолук алып чыгып, адырга алып чыгып. Анан жыйынтыгында атам ай сайын ошол айлыкты төлөгөндөй, ал кезде 450 сом болчу, мындай ай сайын берип. Мен мектепке бараткан кезде ошол акчага өзүмдүн кийимим кылып, мындай өзүмдү камсыз кылчумун. Ата энеме да жардам. Бул мындай өзүм ал кезде интернет, телевизор черно-белый, эч кандай интернет маселеси да жок болчу, телефон деле билбейт элек. Биз пультсуз болбосо, Пульт деле жок, биз пульт болчук да, барып тигини буруп кой десечи. Анан мен бул нерсе айтканым ошол кезде деле бир өнүгүп, өзүбүзгө баягы жакшы бир сапаттарды алган учур болгон да. Бул жерде мен эле кайра карасам ошол эмгек, ошол жерде эле ар дайым мындай ден соолугуң чың болуш үчүн спорт, ар дайым спорт сен менен болуш керек. Мен деле сиз билем, ар дайым биздин иш чараларга катышасыз. Ооба. Сөзсүз, албетте мен спортту жакшы көрөм. Негизи кыз кишиге айтып коет, негизи бокс туура келбейт депчи. Менин өзү колум коюлбаган профессионалдуу бокс менен машыкпасам деле, бирок мен мындай бир муштум менен өзүмдөн да күчтүү эмес мырзаны уктатып койушум деле мүмкүн да. Ошол себептен бул нерсе для самообороны керек. Спорт менен машыгыш керек. А сиз спорттун кайсыл түрү менен машыгасыз? Менде постоянно чурко, легкая атлетика и футбол. Бул футбол для меня бул багында айтмакчы, кичинекей 5 жашым, 6 жашыман футбол ойноп баштагам. Ошол кезден бери футбол таштаган эмесмин. Бүгүнкү чейин да ар дайым футбол ойнойм. Бул командалык оюн. Бул жерде баягы мен эле эмес дейсиң, ар дайым команда менен жеңишке жетиш керек. Кыргызстанда деле ошол командалык ар бир тармак боюнча жумуш болсо, мен деле ойлойм жыйынтыктары жакшы болот. Азыркы жаштарды карап сиз эмнесине өкүнөсүз жана эмнесине сүйүнөсүз? Ушундай болсо, бул жагы аябай сонун деп ойлонуп калган ушулар болобу? Жаман жагынан баштасам. Көп региондорду кыдырганда баягы орустарда айтат, иждивенчество деп коет, баягындай. Ушунчалык баардыгы мага карыз, баардыгы мага кылып бериш керек. Мен дап-даяр нерсеге жашашым керек деген ойлор көп болгонуна бир ай өкүнөм. Бул бир. Экинчиден,
чет мамлекетке барганда, өзүм да окуп атканда, ал жерде билим конкуренциясы эң бийик деңгээлде да. Кайсы чет мамлекетте окуу жайга аттансам, кайсы билимди алсам, кайсы китепти окуган, ушунчалык ошолордун сүйлөгөн деңгээлинде ошол нерсени көрүп, өзүң ошол нерсе аракеттенесиң да. Кыргызстандагы бир көйгөй, менин машинам кайсы объемдун двигатели, менин машинамдын өңү кандай, канчалык ал катуу айдайт, анан менин квартирам кайсы деңгээлде чоңойду, анан кайсы жерге барып эс алсам. Ошондой моменттер дагы аябай көп болуп атат да. Бул жерде материалдык конкуренция эмес, билимдин конкуренциясы болсо, биз албетте башка деңгээлде жашаганга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мен ошого бизди угуп калган жаштар болсо, эч качан материалдык жактага аттанбаш керек. Билим болсо материалдык ар дайым сен менен коштоп жүрөт. Билимиң болсо жакшы айлык төлөйт, билимиң болсо жакшы акча табасың, жакшы бизнес курасың. Бизнес дагы ар дайым өзүнө билим керек да. Бул нерсени түзүп койсом, бул кете берет деп. Конкуренция бүгүн абдан күн сайын, саат сайын өзгөрүп атат дүйнө. Ошого байланыштуу ар дайым билим болуп турса, ошол эки көйгөй бар да. Анан жакшы жагын айтсам, биздин жаштар, баягы сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, мындай сиңе турган билим көп болсо, биздин мээбиз чынында бош да азырчы. Канчалык маалымат алсак, ошол нерсе биздин мээбизде калат. Биздин тил мындай жөнөкөй кыргыз тили эмес, биздин мындай мол тил деген. Адаптацияга аябай оңой да, биз тилди оңой менен үйрөнөбүз. Мен ар дайым жаштарды көрөм. Англис тилин болобу, немис тилин болобу, кытай тилин болобу, жакшы үйрөнүп кетет. Ошого баягы мен ар дайым тиешип айтам. Эмнегедир Казакстанда, ошол Казакстан менен чек аралаш биздин айылдар болсо, анан же Өзбекстан, Тажикстан, негедир же тажик, же өзбек, же казак кыргызчага окшоштуруп акцент менен сүйлөп кетпейт, биздикилер кичине мындай ошол акцент менен. Бул деген позитивдүү негизде айтканда, бул тилди үйрөнүшү бизге аябай оңой келет. Ошол үчүн тилди билген адам дүйнөнү билет, дүйнөгө аттанганын мүмкүнчүлүгү болот. Биз баягы кыргызчаны билишибиз керек, Кыргызстандан башка эч нерсени мындай жолотпош керек деген бүгүнкү күнү глобализация учурунда бул мындай туура эмес нерсе. Ошого тилди билип, билимге аттанса, биз Кыргызстанда деңгээлибизди дүйнөдөгү деңгээлге аттанганга аракет кылышыбыз керек деп мен ойлойм. Туура, Мирлан мырза, аябай жакшы нерсени айттыңыз. Көпчүлүк азыр баягы куруу патриоттук сезимдер бар го, мисалы Кыргызстан деп, бирок патриоттук сезимди бир гана ошол күч менен, бир гана башка нерселер менен ассоциация кылып алгандарчы. Негизинде кыргыз тилди билишибиз керек. Биринчи учурда айткан го Чыңгыз Айтматов, негизи кыргыз тилим бул оң колум, орус тилим сол колум деген сыяктуу биздин басыш үчүн дагы буттарыбыз керек да, туурабы? Англисче, кытайча, итальянча да кандай тилдерди билсек, бул бизге плюс деп ойлойм да. Анан негизи эле ушул азыркы учурдагы сиздердин агенттиктин иши боюнча сиз канчалык деңгээлде мындай жаштар менен байланышып жатам деп ойлойсуз? Канчалык деңгээлде сиздерге кол жетпегендер бар, мисалычы? Ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Бул жерде мен ар дайым критика деп деле айтам. Туура кабыл алабыз. Чынында биздин маалымат толук менен жетпейт. Мен буну туура ар дайым кабыл алам. Бирок ошого байланыштуу сиз Айзада канчалык көп подписчиктер, биз ушул блогерлерди, маалыматты жеткире турган адамдар менен жумушубузду баштайбыз, иш алып барабыз деген максатты койгонбуз мына 20-жылга. Чынында бул биринчиден биздин милдет. Экинчиден, толугу менен биз бүт маселени чечип койдук деген алысмын. Биз андай планда кое алган эмеспиз. Мен айтып кеткендей, бир да мамлекет бүгүнкү күнү жаштардын маселесин 100% чечтим деген мен көп долбоорлор негизинде канча бир 10дон ашык чет мамлекеттерди, Европадагы мамлекеттерди көрдүм. Алардын жашаган деңгээлдерин, жаштардын мүмкүнчүлүгүн, алар мындай мыкты жашап атат дегенден алысмын. Бул жерде бир тараптуу маселе болбош керек да. Мамлекет же мен мамлекеттик эмес, мамлекеттик органдын атынан айтсам, ошо жаштарга мен кылып беришим керек деп эле артынан чуркап жүрбөй. Бул жерде эки тараптуу жумуш. Ушул биздин жумушчу. Жаштар менен чогуу алардын койгон максатына чогуу жетүү.
Негизги бүгүнкү жаштардын максаты эмне? Жаштар ушул 14-төн 27-ге бөлүнгөнүнүн себеби да бар да, мындай өзүнүн психологиялык жериненчи. 14-төн 18 жылында бул баягы өспүрүмдөр. Бул мектепти бүтүп, кайсы бир адистикке аттанган учурда, баягы учурунда юрист менен экономисттер көбөйүп кетпеди беле, эсиңизде болсо. Ооба. Бирок бүгүнкү күнү сүйүндүргөнү, жаштар да түшүнүп баштады. Дипломат көтөргөндөн көп акча таппайсың. Мамлекеттик кызматкер болгондон көп акча таппайсың. Эми урдаган учурлар бар, бирок чынын айтканда мамлекеттик органда иштегендердин баары уур эмес да. Чынында Ооба. Беш кол тең эмес. көбү мисал келтирип берем, кичинекейлик аракет кылып жашагандар көп. Алар чынында кыйналгандар да бар. Бирок ошого айтканым, ушул учурда мамлекет ата эне ошол нерсени унутпашыбыз керек. Ушул өспүрүмдөргө жол көрсөткөнү, кайсы адистик алганды колдо көрсөтүп, туура маалымдаш керек мектеп менен чогуу. Андан тышкары 18-ден 23 жашка чейин бул студенттик кез. Студенттик кезде окуудан тышкары бул активдик жашоо. Ошол чоң бир долбоорлорго катышып, долбоорлор менен жаштар менен уюмдарга аралашып, баягы коомдук жумуш дейт го, ошого көп аттанып, ошол менен алып барыш керек. Ошол учурда дагы университеттер, мындай жанында окружение ошол мүмкүнчүлүк түшсө, жыйынтыктар болот. 23-төн 28 жашка чейин бул үй бүлөгө чоң жашоого аттанган учур. Бул жерде үй бүлөнүн пландоо маселелери чынында бүгүн да көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Биздин жаштар багындай үй бүлөлүк көп, алкоголь, жеңил ойлук аябай көп. Оңойлук деп көрөт ушу үй бүлөнү түзүүчү. Бирок бул жерде ар бир эркек кыз үй бүлөнү түзүп атканда өзүнүн ден соолугуна карап, ушуну пландаштырып, өзүнүн келечекте балдарын пландаштырган маселеге мындай жакшы кабыл алса, бизде бүгүнкү болгон апа өлүмдөрү азаймак, азайып атат. Ушул янан биздин баягы ооруп калган бөбөктөр түрөлбөйт. Ушул нерселердин баары ушул бөлүнгөндө мындай өзүнүн мындай кандай десем мыйзамы бар да. Ошол негизинде ар бир министрлик, ар бир ата эне, ошол жаштар ушул нерсе менен чогуу, ушул нерсеге туура ой менен кайрылса, бүт айтылып аткан көйгөйлөр өздөрү автоматтык түрдө чечилет. Жакшы, аябай сонун ойлорду айтып кеттиңиз, бирок сиздердин агенттиктин жумушу аябай мындайча айтканда оор болуш керек деп ойлойм. Анткени спорт бир чети, жаштар, аны экөөнү бириктирип ал иш алып баруу, анан ар биринин оюн билүү деген сыяктуу да. Мындайча айтканда көз ачык эле болушуңуздар керек да, жаштар. Азыркы жаштар заман менен бирге учуп баратат да, туурабы? Сиз дагы ал жаштардын оюн окуш үчүн сиз дагы күнүгө жаш болушуңуз керек. Күндө алар окуган нерсени окушуңуз керек. Күндө алар колдонгон нерсени колдонушуңуз керек да. Туура айтасыз. Аракет кылабыз. Социалдык тармактардын жаштарга берген таасири боюнча сиздин оюңуз кандай? Бүгүн социалдык тармак таасири аябай абдан чоң. Мен жаштар менен жолуккан сайын бул нерсени ар дайым айтып келем. Бир мисал, жаштар көбү айтат да, мына биз эч нерсени чече албайбыз, бизди эч ким укпайт, анан бизди эч ким көрбөйт депчи. Мен бул нерсеге кошулбайм да. Баягы баягы средства массовой информации, баягы телевизор, журналисттерди 4-чү бийлик деп койчу го. Бирок бүгүн социалдык тармак 5-чи бийлик болуп калган. Бүгүнкү күнүчү. Социалдык тармакта бирок 3-чү бийлик болуп кетиши деле мүмкүн экен. Анткени социалдык тармактарда көтөрүлгөн маселелерди жогорку кеңеште өкмөттө ошол маселелер козголуп, ошол маселелерге маани берилип жатканы дагы бул социалдык тармактардын канча бир деңгээлде мындай көтөрүп коюшу да мүмкүн да. Туура айтып атасыз. Мен ошого айтканым, бүгүнкү күнү жаштарда чоң бийлик бар. Бул социалдык тармак. Муну ар ким окуйт. Бир кичинекей маалыматты 5-10 репост менен бир паста жайлап койсо болот баарын. Тоготор жете турган жерине жеткизип койсо болот да. Мен баягы кызматкерлер жөнүндө айтып кетсем, айтпайм баягы кайсы жерде болгон. Баягы 1-2 студенттер бизди мынтип иштетти деп чыгарып койду эле. Азыркы күнү стажировка кылып аткан студенттерге мен оюмча эч ким суу алып кел мага же чай алып кел же тигинди ишти деп айта албайт. Баардыгы коркот. Бирок сиз менен биз деле ошентип өскөнбүз да.
практикада өткөндө туурабы, кофе алып барганбыз, чай алып барганбыз. Бул тепкич мен андай ойлойм учурлар да керектүү болгон. тепкич депчи. Жашоо Анткени тажрыйбасы. ооба, жашоо тажрыйбасы мыңсыз бул нерсеси болбойт да. Анан ошондуктан мен баягы жаш булак форум дейбиз, ал жерде 300-400дөн ашык жаштар келет. Мен тийишем да, могул жерде отурган мүмкүн максатты азыр бул максат ат деп жазып коелу. Анан ушул жерде отурган 300-үңөрдө баардыгыңарда Facebook бар. Баардыгыңар мени репост кылсаңар, бул өмүрү бою мен ат эмесмин деп коюп жашайт дедим. Баардыгыбыз ат экенге ишенет. Ошондуктан Ооба. социалдык тармактардын бүгүнкү күнү күчү аябай чоң. Бирок бул жерде эң негизги көйгөй ошону туура пайдалануу. Бизде деле провокациялар көп болуп атат, чакырыктар көп болуп атпайбы? Бул жерде мыйзам бар, баардыгыбыз мыйзамды аткарышыбыз керек, мыйзам жолунда жүрүшүбүз керек. Туура эмес нерсени албетте бул социалдык тармакка чыгарыш керек. Бирок бул ар бир маалымат өзүнүн мындай айтмакчы баягы туура болгон маалымат болуш керек, конечно. Анан чыгып алып эле бул тигиндей, ал мындай деген иштен алыс болушубуз керек. Анан мен ойлойм, ошону туура пайдалансак, социалдык тармак жаштар үчүн бүгүнкү күнүн чоң күч. Мамлекеттик органдарга өзүнүн таасирин бере турган бүгүнкү күн. Өзүңөр туура айтып кеттиңер, чынында бүгүн өкмөттүн аппараты, өкмөт башчы, президент башчы, өкмөт президенттин аппараты баардыгы социалдык тармакты мониторинг кылат. Албетте туура эмес маалымат чыкса, ошол министрликкеби, органдаргабы баардыгы таасирин этет. Министрликтер ар дайым пресс-служба аркылуу мониторинг кылышат. Мен ойлойм, ошол нерсени туура пайдаланса, ушул нерсе алар дагы үчүн, мындай жаштар үчүн дагы мындай жакшы пайда алып келет, албетте. Жакшы. Анан айтыңызчы, эфирибизде буюрса соңку мүнөттөрүнө келип жетип калды. Эми сиздин өзүңүздүн айылыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл айылда көбүрөөк өсүп калдыңыз, кайсыл айылда мал бактыңыз, чоң атаңыз сизди айылыкка иштеткен эле, ошол жөнүндө кыскача бизге азыр көрүп жаткан жаштарыбыз, биздин мына ушул Мирлан байкебиз деле ушинтип айылда эле өсүптүр, мынтип эле мал багыптыр, анан ушундай кызматтарга чоңойду деп өздөрүнө бир кубат күч алып алсын. Мен өзү Ош шаарында өскөм. Жоомарт Баканбаев атындагы 5-мектепте 1-класстан 11-класска чейин окугам. Эме ушул ар бир жай сайын 3 айга Мангыт айылы, Кесек айылы деп айтылат. Ошол жерде өстүм. Мындай айтмакчы, жашоо турмушту, жашоо тажрыйбасыны ошол эле баягы картошка казмай, жерди казмай, мал бакмай, атты минген эч качан жоготулбайт деген учурда. Бирок мен чоң атаман чоң нерсени үйрөндүм, бул мээнет. Акыркы күндөрүнө чейин менин чоң атам 87 жашта көзүн жумду. Акыркы күндөрүнө чейин мээнет кылып атып күн өткөрдү. Ар дайым урушчу. Мээнет кылсаң адам болосуң. Мээнет кылбасаң ар дайым жоктукта жашап эч нерсең болбойт деп. Ошо мээнетчиликти үйрөткөн үчүн мен ойлойм, бул дагы жыйынтыктар болуп аткандыр. Жакшы, Мирлан мырза, эми сиз менен ар кайсы темада сүйлөштүк, айыл жергеси, жаштар жөнүндө сүйлөштүк. Сизге чоң рахмат. Билебиз сиздин графигиңиз кандай экендигин. Жаштар аябай көппүз, бирок жаштар иштери боюнча агенттигинде сиздер жалгызсыздар, саналуу инсансыздар. Ар бир эмгегиңиздерди баалайбыз, кылып жаткан долбоорлоруңуздарга ийгилик каалайбыз. Анан азыркы ушул эфирде көрүп жаткан бизди жаштарга сиздин каалоо тилегиңиз, сиздин ичиңиздеги оюңуз менен бөлүшө кетсеңиз. Сизге биринчи жолу Айзада чоң рахмат. Мындай маек түзгөнүңүз биринчи жолу. Мен чында мындай тажрыйбаны жаңы эле үйрөнүп атабыз биз дагы. Бул баягы пандемия, коронавирус баягы онлайн конференцияларга жаңы үйрөтүп атпайбы? Ошого сиздерге чоң рахмат, ушул таасирлик долбооруна дагы. Анан эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, негизги айткан сөздөрүмдү айттым, бирок кайра эле кайталансам, мээнет кылган адам жакшы жыйынтыкка жетет. Баардыгыбыз мээнет кылып билим алсак, жыйынтык ар дайым болот. Ошондуктан болгону жөнөкөй эле нерсе. Эч кандай мыкты формула, эч кандай мамлекетте жок. Баардыгы мээнет кылса, жыйынтыгына жетет. Билим алса, жакшы адам болот. Ошол нерсе болсо, ар дайым биз жакшы жыйынтыктарга жетебиз. Чоң рахмат. Ооба, анан баягы
бай болгум келеби деген китептер, анан эми ийгиликтүү болгум келеби деген китептер деле артта калат. Эң негизгиси мээнеттин артында, мээнет кылса, максат койсо, ошол максатты ийгиликке ашырып, баягы күнүмдүк турмушунда колдонуп, кадам таштап, сөзсүз азыркы жаштар бул биздин, мындайча айтканда, адамдын кан тамыры, ичиндеги каны болсо, биздин мамлекет бул жаштардан түзүлгөн чоң бир кан тамырга ээ да. Ошол себептерден биз Кыргызстанды монтип кан сыяктуу кан тамырда айланып турабыз ар дайымчы. Анан сиздер жакшы катализатор болуп, жакшы дем күч берип, жаштарды колдоп турган болсоңуздар, биз дагы медиа менен жардамдашканга, мына ушундай таасирлүү аттуу айылымды сүйөм долбоору менен жакшы бир жаштарыбызга, мен ойлойм, жок дегенде бир 10 киши ушул эфирди көрүп пайда алып, өзүнө жакшы бир максат койгонду түшүнсө, демек сиз экөөбүздүн бүгүнкү күндөгү жасаган эң бир чоң таасирдүү ишибиз болуп калат болуш керек депчи. Мен дагы ошентип ойлойм, Айзада. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге анда эфирде ийгилик болсун. убактыңызды бөлүп бергениңизге. Рахмат сизге да баары. Жакшы туруңуз. Жакшы туруңуз.